Мен Каныбеков Акылбек, Кыргызстан улуттук электр тармагынын Чүй филиалында 4,5 жылдан бери иштеп келем. Бул тармакка энергия тармагына келген себеби атам өз энергетик, атамдын жолун жолдоп келген болчубуз. Кичинекей кезден кыялданчубуз. 2016 жылы политехти бүтүп, ошол кезде Чуйский предприятие высоковольтных электричествотеге практикага жиберген. Ошол практикадан мага жагып калып эле. Ошо аракеттен отуруп жумушка киргенбиз. Буюрса ошол жерде иштейбиз. Азыркы учурда биз Айни подстанция, Айни көмөк чордонунда күз-кыш мезгилине карата реконструкциялык иштер жүрүп жатат. Буюрса толугу менен биринчи секцияшын 10 киловольтту алмашып бүтүп калдык. Азыркы учурда экинчи секцияшын алмаштырып жаткан учурда иштеп атабыз. Айни көмөк чордону кичи микрорайон Жалды жана жакындагы райондорду полный камсыздайт. Биякта нагрузка аябай көп кышында. Биз ошого карата жаңы жабдууларды алып келип, жаңыртып жатып аткан кезибиз. Буюрса кыштан жакшы чыгабыз деген. Бул эми биздин жумушубузда коопсуздукту ар дайым сактоо керек. Биякта аябай адашуу болбош керек. Техника безопасностьн обязательно сактоо керек бизге. Биздин жумуш внимательность биринчи очередте. Бул ток менен иштеген аябай коркунучтуу. Адамдын биякта жашоосу менен биз өзүбүз тобокелчиликке келтирип иштейбиз. Мен өзүмдүн жумушум менен сыймыктанам. Анткени биз толугу менен адамдарга үйлөргө жарык беребиз. Ушул жарык берип, эртең менен кечке чейин иштесек дагы биз биринчиден элди ойлойбуз. Элде ошо свет менен, жарык менен камсыздайбыз деп.